Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Ташкөмүр шаарынын тургундары. 16 ноябрь бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай Ташкөмүр шаарында мынакей Айтикеев Чыңгыз инибиз бөйрөгүн алмаштырууга болуп турган учуру. Азыркы учурда ушу Чыңгыз инибиздин мынакей Ташкөмүрлүк жаран, өзүбүздүн тургунубуз, өзүбүздүн кулунубуз. Эмне демекчи, баардык Ташкөмүрлүк туугандар жана мекендештер сиздерден жакындан жардамыңыздарга муктаж. Сиздердин кошкон салымыңыздар ушу инибиздин жашоосуна болгон кичине үмүт отун жандырмакчысыздар. Жардамыңыздардан аянбаңыздар. Көп түкүрсө көл болот. Канча деген инсандарга кол сунуп, канча инсандарга жардам берип келесиздер. Сиздерден Аллах ыраазы болгон болсун. Азыркы күндө ушу Чыңгыз инибиз эки бөйрөгү иштебей, диализде дагы өзүнүн жакшы ала албай жаткандыгына байланыштуу калай калк элден мынакей кол сунуп турган учуру кайдыгер карабайт деп баардык үмүттөбүз, ишенебиз. Сиздердин кошкон салымыңыз ушу инибиздин жашоосуна кичине болсо дагы себепчи болосуздар. Кайдыгер карабаңыздар, жардамыңыздардан аянбаңыздар. Ушул эле турган өзүнүн реквизиттери болот, өзүнүн шоттору болот, байланыш телефондору болот. Жардамыңыздардан аянбаңыздар, урматтуу мекендештер. Assalamu alaikum. Ташкөмүр жамаат жана ушундай эле мигранттар. Бүгүнкү учурда аябай муктаж ушул Чыңгыз инибиз. Ошого мигранттардан толук салым берип элем. Аз да болсо көптөй болуп деп. Чогултуп жөнөтсөңүздөр акчаларды, каражаттарды. Ушул эсен барып, бөйрөгүн алмаштырып бердилер. Рахмат. Бар болгула, бир болгула. Тынч болгула. Assalamu alaikum. Кыргыз эли мекендештер. Bir bor, bir tуугандар. Биз Ташкөмүр шаарынын жашоочулары 91-жылкы. Айтикеев Чыңгыз биздин досубуз. Бир мектепте 11 жыл чогуу окудук. Азыркы убакта Алла Таалам ушундай башына сыноо берип отурат. Бардыгыңыздарды жардамга чакырабыз. Убакыт өтө тар болгондуктан эртерээк ошо бөйрөгүн алмаштырууга муктаж болуп жатат. Кыргыз эли берешен эл, бардыгыңыздарга ишенебиз. Ушу бардыгыңыздардын жардамыңыздарга муктажбыз. Колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды берет деп ишенебиз. Рахмат чоң. Урматтуу кыргыз калкым, биринчиден мен эмне дейт элем, биринчиден ушу ким ушу жардамга муктаж болуп, күндө Алла Таалага күнү түндө дуа кылып, шыпа тилеп отургандардын баардыгына Аллахым шыпасын берсин. Балдарга да чоң рахмат. Жаш күчтүн балдарына, садака берем дегенин балдарына, ушулардын аркасы менен ушу Ташкөмүрдөн эле эмес, ушу Кыргызстандан дагы көптөгөн адамдар барып, өмүрүн узартып, ден соолугунун шыпаларын алып, жашап жакшынакай болуп жашап келатышат. Биз дагы мына ушинтип баланын ден соолугуна байланыштуу бөйрөгүн алмаштырыш керек болуп жатат. Ошого силердин жардамыңарга муктажбыз. Көп түкүрсө көл болот дейт. Жардамыңыздарда аяныңыздар. Биз дагы көп катар ушу жашагыбыз келет, мындай полноценный, здоровый адам болуп жашагыбыз келет. Ошон үчүн жардамыңарды аябагыла. Рахмат, кыргыз калкым. Көп түкүрсө көл болот дейт. Жардамыңарды берип коюңарды суранабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Жолдошум Айтикеев Чыңгыз, бир баланын атасы. Азыркы убакта эки бөйрөгү иштебегендиктен Турцияга операцияга жөнөтүп жатабыз. Ошондуктан сиздерден жардам сурайбыз. Колуңардан келишинче жардамыңызды аябаңыздар.